Ремонт укмуш жасалгаланган бир бөлмөлүү батир издегендер барбы? Амансыздарбы ардактуу Тескабардын көрөрмандары? Бүгүн биз сиздерге бул чыгарылышта Ош шаарынан сатыла турган, кирбеле жашай турган жалпы аянты 41 метр квадратты чапчыган ремонттору жаңы ушул батирди тартып көрсөтүүдөбүз достор. Караңыздарчы. Дал ушундай батир издедиңиздер беле? Азыр эми сиздерге толук видео обзор кылып тартып беребиз. Кулак түшүп, кунт коюп угуп туруңуздар достор. Видеодон дагы ремонтторуна баа берип, лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар. Ар бирибизге мына ушундай куттуу, ак өргө батирлер насип кылсын дейли. Эми жүрүңүздөр, кайсыл жерде жайгашкан, кантип келебиз, жолдорун сиздерге көчө тараптан даректерин айтып көрсөтөйүн. Жүрүңүздөр. Урматтуу достор, мен азыр Ош шаарындагы машина усталардын көчөсү болгон Калелин көчөсү, мурунку аталышы, азыркы аталышы Амир Темир көчөсү менен Нокатский подъемдан чыккандагы Мамыров көчөсүнүн кесилишинде Golden House курулуш компаниясынын көп кабаттуу үйлөрүнүн астында турамын. Жанагы сатыла турган бир бөлмөлүү батирге ардактуу достор, түз киресиздер, тетиги хоттон мындан 50 метрден кийин оң тарапка бурулган хоттон кирсеңиздер, ошол жагынан дагы тартып көрсөтөм. Жанагы биз көрсөткөн хот аркылуу кирип келдиңиздер, киргенде эле көзүңүздөргө ушул жаш балдар ойночу аянтча көрүнөт. Анын жанында беседкалар дагы орун алган. Эми буюрса бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай курулуш иштери өтө кызуу жүрүп жаткан учуру башка блокто. Эми алар дагы бүткөндөн кийин буюрса бул жерге футбол аянтчасы жана волейбол, баскетбол аянтчалары уюштурулат. Планда, проектте ошондой достор. Эми жүрүңүздөр, түз эле кирип келгенден кийин ушул бурчтагы подъезден жогору 3-кабатка чыгып келесиздер. Кааласаңыздар тепкич аркылуу, кааласаңыздар лифт аркылуу чыксаңыздар болот урматтуулар. Анан эми лифтти күтпөй эле 3-эле кабатта жайгашкан, түшүп чыга берсеңиздер дагы боло берет. Бул жерде 2 лифт буюрса сиздерге өмүр бою кызмат кылмакчы. Бул жерден лифттен чыккандан кийин солго буруласыздар. Сол тарапка бурулуп эле ушул жерге келип 198 номердеги батирди ачып кирип келесиздер. Бисмилла. Брондолгон эшик аркылуу кирип келдик. Куттуу ак өргө сиздерге дагы насип кылсын дейли. Ардактуу көрөрман, биз анда баштадык обзор кылууну. Бул жери кире бериш перехожкасы же болбосо ошол коридор десек дагы жаңылышпайбыз. Бутты чечип кирдик. Кана бисмиллахир-рахманир-рахим. Оң тараптан баштайлы. Оң тараптан баштай турган болсок, бул жерде атайын үйдүн ээси кладовка кылып коюптур. Буюм тайым, көрпө төшөк, наркы беркелериңиздерди ушул жака уюштурасыздар. Анан планы боюнча бул жерге жанагындай кийим илгичтерди коюучу жай уюштурмакчы экен эле. Бул жер анан киргенде билинбейт. Караңыздар, сүрүлө турган, нары бери сүрүлүүчү ушул сүрүлмө дубалды уюштурган достор. Көрдүңүздөрбү, сиздерге жактуу. Андан бул 2 канаттуу чоң эшикти ачып кире турган болсоңуздар, зал, конок бөлмөсү, коноктор кеткенден кийин спальный. Универсал комната деп эркелетип айтып коем бул комнатаны. Көрдүңүздөрбү? Өзүнчө башкача проект менен жасалгаланган. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар, күбө болуп турасыздар, арты жанып турат, телевизорду уюштурасыздар. Бул жерде буюм тайымдар, наркы беркелериңиздерди коюучу сүрмөлөрү ачыла турган тараптары бүт уюштурулган достор. Көрдүңүздөр, бул жагы рамкалары классикалык ремонтто орун алган. Электромонтаждар дагы бүт бардыгы жерден 1,80 см аралыгында көтөрүлгөн. 80 чыгып калышы мүмкүн. Контейнердин орду каралган, айнек 3 көздүү, ортосунан ачылат, чоң панорамный терезе достор. Көрдүңүздөр, үй бышкан кирпичтен салынып, ичи тышы мына ушундай утепление болгон достор. Сырты дегеним. Жүрүңүздөр, бул жагынан назар салалы. Ашканага кирип баруудабыз. Ашканасы мына ушундай өзүңүздөр көргөндөй, ашкана эмелектери атайын буйрутма менен жасалгаланган, раковина орун алган. Бул жерде бир гана газ жетишпейт. Газды өзүңүздөр каалагандай кылып коюп аласыздар табигиңиздерге жараша. Бул муздаткычтын орду, отоплениянын батарейкалары орнотулган, 3 көздүү 4 камералуу эшик, терезе, өзүңүздөр көрүп турасыздар, кечиресиздер. Бул жакта болсо, урматтуу көрөрмандар, тамактанганга стол устулдар дагы уюштурулган. Асты
көрүп турасыздар, сапаттуу бышык материалдар менен жабдылган. Асты сухой стяжка. Бул жер топлипол уюштурулган. Жуунучу бурч, аристон, ажаткана, бул жерге стиральный машинаны уюштурсаңыздар болду. Күзгү раковина маңдайыңыздарда турат. Вытяжкасы орун алган, натяжный потолок болгон достор. Эми баасын айталы, баасы 40 канча эле? 41 метр квадратты чапчыган батир $39.800 бааланды. Бир аз эле кеми болот, калганын өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Ардактуу биздин катталуучулар, бир бөлмөлүү батир издегендер үчүн чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын. Элитный домдон бир бөлмөлүү батир издегендер чала бересиздер. Эсин номер экран астында камтылат, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Документ тарабынан эч кандай кыжалатчылык жок. Договордун негизинде өткөрүп берет. Биринчи ушул үйдүн ээси сиз болуп, үйдүн китепчесин сиз алып аласыз анда. Мечит, мектеп, бала бакча, базарчык жана башкаларга жакын. Бул ошол Амир Темур көчөсү менен Мамутов көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан Golden House курулуш компаниясынын куруп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн А блогунун 2 подъездинен чыгып келе турган 3 кабатындабыз. Сиздерге насип кылсын.